кеде ыйлайм, ыйлаганда ыйлабачы, айыгып кетем деп балам кайра мени сооротот. Assalamu alaikum. Bizdin fond açılgandan beri muhtaçlarga jardam kolun sunup kelүүдө. Кезекте кайрылуубуз Бишкек шаарындагы бөлмө колунчуда жашап жаткан Тахмин эжебизден болмокчу. Тахмин эжебиз өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушундай квартира жашайт. Азыр кирип өзүнөн кененирээк маалымат алсак. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Тахмин эжебиз бир баласы менен жалгыз ушул квартирада жашайт. Тахмин эже эмне себептен, эмне муктаждык болгондуктан бизге кайрылдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен Тахмина, ушул балам 3,5 жашта, ушул балам ооруп больницага түшкөнбүз. Больницадан лечение алып чыккандан кийин оорусу кайра күчөп эле температура берип, түнү бат-баттан температура берип, скорый чакыртып ооруп атканына байланыштуу азыр мен ушул убакытча иштей албайт да. Биз азыр ушу ооруп аткан баламды карап атып иштей албай квартплаттан ушу магазиндерден карыз болуп кеттик. Ушул 5 жыл мурун ажырашып кеткенбиз. Ушу баламды жалгыз өзүм карайм. Бизге азыр жардамдашкан адам жок. Менин ата-энем жок. Өзүм интернатта чоңойгом. 5 жылдан бери ошо балам жалгыз карап келатам. Анан ушул жакындан бери ушул сентябрда больницага түшүп калдык, балам ооруп. Хронический танзилит деп тамагынан ооруйт. Больницадан деле айыкпай чыгып, кайра эле температурасы көтөрүлүп, кайра эле оорусу күчөйт да. Анан ушул баламды карап, ушу жумушка чыга албай, квартплаттардан, продуктардан азыр ушуда кыйналып жатабыз. Ушул балам деле эшикке чыккысы келет. Азыр уже эшиктегилер деле жөтөлүп аткандан кошкусу деле келбейт да. Мындай чогуп калбасын депчи. Ошондуктан эртерээк ушун айыгып кетсе жакшыраак дарылай турган жерлерге көрсөтүп, ушул балам айыгып ушу балдар менен ойноп калса экен дейм. Жаныма ээрчитип алып иштечүмүн. Ошол убакта эми жеген ичкенибизге таап турчубуз да, квартплатыбызга өзүбүзгө жетиштүү эле болуп турчу. Ушул ооругандан бери аябай кыйналып кеттик. Мен аны ооруп аткан баланы таштап кетип чыга албайм эч жака. Ооруп атканын көрүп, мен өзүм да айламды таппай калам да, киречи эшикке чыгып. Ойлонуп, кайра үйгө кирип, кеде ыйлайм, ыйлаганда ыйлабачы, айыгып кетем деп балам кайра мени сооротот. Ошо азыр айла жок, айлабызды таппай калдык. Ошо айыгып кетет деген эле ойдо. Кудайдан тилейм айыгып кетсин деп. Жетимге камчы көтөрдө, жесирдин отун өчүрбө.